Andan keyinкиси. Ayal koldan gelişince kүйөөсүн ачуусун келтирбеш керек. Жана күйөөгө ачуусун келтирбеш керек. Буян кандай ушундай кабыл алыш. Кээ бир адамдар бар да, досторун жамандай бер. Өзү 50ге чыгып калган. Бирок бул досум жаман деп. Анан бирөө айтат дейт, досум мен ушундаймын. Мени ушундай эле бойдон дос кылчу өзүңө. Ошондой урматтуу бир тууганым. Убакыт өтүп кетет. Адам көп нерсеге макул болуш керек. Ошол сенин күйөөң ага ачууң келсең дагы ошондой, анын бою 2 сантиметрге өсүп кетпейт. Ошо бою 1.68 же 1.64 боюнча кабыл кыл болду. Ошого ыраазы бол сен. Ыраазы болбосоң жашооң ошо. Анда башка жак өзгөртүш кыйын болот. Жаман жагына гана кетет. Демек, адам тагдырга тан бергенди, моюн сунганды билиш керек. Эркек дагы, аял дагы. Жашоону кыйындатпаш керек. Өмүр бою бир нерсеге капа болосуң, андан өзгөрүп кетпейт. Демек, капа болбой эле кой, ансыз деле өзгөргөн жери жок. Ошондо боюнча кабыл кыл болду, жыргап жүрө бересиң. Машинең бар, Нива машинең. Аны жип кылгың келип атат, ачууң келет машинеңе, жип кыла алган жоксуң, ачууң келип. Андан көрө Ниваны жакшы көрөй дей бер. Жакшы көрүп жыргай бересиң. Жип келип калса келип калды, келбесе жок, зато Ниваны жакшы көрүп атасың. Адамдарга таң каласың. Эмнеге ушундай адамдар ушинте беришет? Өмүр бою бир нерсеге нааразы болушат. Сен билбейсиң, жиптин ар жагында кандай проблема бар экендигин. Сен билбейсиң. Кыргыздын жакшы бир сөзү бар. Байдын койнунда калтырап жаткандан көрө, кулдун койнунда кутуруп жатканы жакшы деген жери бар. Аны жөн айткан эмес. Сен көрүп аткандын арагында кандай калтыроо болуп атканын сен билбейсиң. Сен бета кутуруп жүрөсүң. Ошон үчүн эсиңен чыгарбашың керек, ага шүгүр айтып, итаат кылып турушуң керек. Ачуусун келтирбешиң керек. Эгер ачуусу келе турган болсо, аны ыраазы кылышың керек. Пайгамбар алейхиссалам мынтип айтат. Нисаукум мин ахлил жанна. Алвадуду, алвалуду, алауду ала заужиха. Allati iza azat أو آذاها زوجها وفي رواية إذا غضب أي زوجها جاءت حتى تضع يدها على يد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. Sizlerдің ayalдарыңар бейші болот деді. Бирок кандай аял десе, биринчиси алвадуд, күйөөсүнө сүйүктүү болгон аялдар. Аял күйөөсү жасаныш керек. Аял күйөөсүн эмне жагашын билиш керек. Айта берет бирөөлөр, күйөөлөрүм аны көрөт, телевизор, журналдарды кыздарды көрө берет, телевизор. Ошолорду каалап, сен карда ушундай жасаң сен дагы. Анжелина Джоли ким жанагы? Ошону карабаса, ошондой кыл сен дагы өңү башыңа. Оңдо, мындай кара бир нерселерди. Ыраазы кыл. Өзү андай эмес. Анан карайт дейт. Сен өзүңө карат, сен тирүүсүң го, живойсуң, ал деген сүрөт. Демек, ошондой болсоң, сени карайт деген сөз. Биздикилер мусулман болгон болсо, өзүн таштап коюш керек деп түшүнүшөт да, жок андай эмес. Эркектин нафсиси бар, аялдын нафсиси бар, ошону аял эске тутуш керек. Демек, биринчиси алвадуд, күйөөсү сүйүктүү болгон аял. Демек, күйөөсү сүйүктүү боло албаса, бул бейишке анык барат деген сөз жок. Барып калышы мүмкүн башка нерселер менен. Бирок күйөөсү сүйүктүү болгон болсо, мына ушул хадиске кирип кетет. Алвалуд төрөгөн аял. Субханалла. Көптөр төрөй турган болот, эми Кудайым бербесе айла жок. Бирок Кудайым берип турса дагы өздөрүн ченеп, бычып торгой болгондар, эми туубайм деп. Жок андай эмес. Көп төрөгөн аял сүйүктүү болот. Үчүнчүсү ал-ауд. Ал-ауд деген кандай? Күйөөсүн капа кылып алса, же күйөөсү капа болуп калса, күйөөсүнө келип, күйөөсүнүн колун кармап туруп, мага ыраазы болмоюнча, менден ачууну кетирмейинче, мен уйкунун дамын татпайм деп ушинтип кечирим сураган аял дейт. Башка маселе, күйөөң капа кылдыбы? Же күйөөң туура, сен туура эмес, башка маселе. Сен аял болгондон кийин, үйдүн куту болгондон кийин, сен эмне кечирим сурай бер. Эгер күйөөң күнөөкөр болсо, өзү жооп берет кыяматта. Күйөөң балким келесиоду, сен акылдуураксың. Ошон үчүн сен өзүң билдетиңди биле бер. Күйөөң сени капа кылдыбы? Же сен аны капа кылып алдыңбы? Айтор мамиле бузулуп калды, келин колун кармап туруп, келип туруп. Мен уйку арам, мен уктабайм мен тамак жебейм, мени кечирмейинче кечирим сура сен дейт. Кечирим сурасаң, ошол сен бейиш болотун аялсың. Сага мени өмүр бою жашап ушу күйөөң менен. Жок, сен бейишке барышың керек. Балким ал тозокудур каяктан билесиң. Магазинге барсаң, товар алсаң, акыр келсең, жана кассир кызды сен жаман жакшы көрөсүңбү? Сода кылышың керек такыры. Канча десең мынча деп айтчы, ушундай мамиле болуш керек да. Эмнеге сен товарды өзүңө өткөрүп алышың керек.
Ошол сыяктуу сен жашап аткандан бейишке баргың келе турган болсо, ошол күйөө тагдырыңа жазылып калган болсо, балким ал тозокдур, каяктан билесиз азыр мусулман болгон менен. Сен өзүң милдетиңди аткара бер, сен кечирим сурай бер, сен бейишке бара бер. Бул да насип кылганын көрөр. Кээбирлерин түшүнгүсү келбейт. Ал күнөөлүү менден кечирим сурасын дейт. Сумканы түйөт, эртең менен кетип калат. Көкпеттенип. Анан эң жаманы тияктагы эркектер да катын болуп кеткен. Барса кет кызым деп айтпайт. Ошентип. Күйөө баланы коркутуп, барса уруп, акелерин чыгарып алып түртүп тепкилеп, ошондой кылгандар бар. Шарт коёт барып алып, мындай кылыш керек, шарт коёт, убакыт өтүп кетти, поезд кетип калган качан эле. Ал күйөөгө тиет шарт коюш керек болчу. Ушундайларды көрдүк. Барса аталары, жок кызым сен менен жаша, сен антипсиң деп сурап дагы койбойт. Бир эркектер ортосунда өз ара түшүнүшүлүк деген дагы болбойт. Кээ бир эркектер аялдардын көз карашы менен жашайт. Дама көзүрө болуп кеткендер бар, андай болбой турмантты бир тууган. Эгер кыз таарынып келип калса, таарынганы билмексең болуп, түйүп туруп, кайра жеткирип коюш керек. Элдер ойлоп калса кыз төркүлөп келген деп. Эгерде бир жерин көгөртүп, катты уруп, бир кыйнап жибербеген болсо, жөн эле сөзгө таарынып келген болсо, аялды түнөтпөй кайра кетириш керек. Кадакадан берип, Өлүгүң ошол үйдөн чыксын деп. ошентип айтыш керек. Бирок кээде өтө катуу айткандан жанагыда залым күйөө болуп калат. Эгер карап көрүп туруп, уруп, көгөртүп, сындырып койгон болсо, анда итият болуш керек. Бирок андай эмес болуп, жөн эле тылтында таарынып келип калган болсо, алдап солдап анча-мынча урушуп, анан кайра белек печкектен берип, анан кайра жеткирип коюш керек атасы кайра. Биздин кудабыз өттү. Биз эки эркек бир тууганбыз. Анан апабыз өлүп, анан апабызды көмүп, адан кийин Бишкекке кайта электе кудабыз өлүп калды. Кече жакында. Анан бардым. Жок, эксан кылган күнү экен, эксан кылган күнү өтүп калыптыр. Анан барсак биздин келин бирле, менин бирлиним бар да, аялы ыйлап атат. Мен таарынып келсем, атам жеткирип барчу, ким жеткирип барат деп. Келин кичине таарынып келсе эле кудабыз кайра салып жеткирип келет экен машинеси мененчи. Мен аябай өзүмчө мындай толкунданып кеттим да. Эми таарынып келсе, мени ким жеткирип барат деп ыйлап отурат да. Не деген сөз бул? Давачы, үкөм да давачы, келин да өкөтө мугалим, өкөтө давачы, дин менен жашайт. Эми таарынып келсем ким жеткирип барат? Билет экен, таарынып кетте менен келсе, түштө кайра атасы жеткирип коет. Ошо ишенип келет экен да. Эми таарынып келсем ким жеткирип барат деп ыйлап атат. Мен айттым, бул кандай тарбия, бул кандай маселе? Урматтуу бир тууганым. Көрдүңөрбү? Мына ушинтип ыйлап атат.